жумушка жеткенче примерно 2 остановка. Өйдө баратканда кичине кыйыныраак. А келатканда оңой. Интип келем, обычно анан турам. Элдерди карап, бирөө өтүп кетсе. Мен өзүм ача албайм эшикти. Анан келип ачып беришет да, анан оңой эле кирип кетем. Жеңилде кирген. Чечип. Азыр коронавирустан аябай сактанып атабыз. Келгенден кийин колду жуйбуз. Мындай келген клиенттерге жерге колдорду ачып, анан антисептик бизде постоянно. Все стерильно, все как положено. Маска. Менин атым Роза Бегалиева. Мен ушу Жылмасев Каражыгачка былтыр көчүп келгем. Бул квартирамда 2 күн издедим. Ушу 2 күн издеп арам таптык. Кире бериш жери мындай оңой болсун деп, баратасы кирген чыккан оңой болсун деп издеп. Ичинде ысык суусу бар, муздак суусу бар, туалет условиялары бар. Ошол анан жумушка барып келген алыс болгондуктан ушул помещениени алдым. Жаңы иштетип баштадык. Кудай буйруса, дагы бул жерге ала турчу нерселер көп. Мен бирок клиенттер баягы карантинден жаңы чыккан үчүн кеч жумуштан кийин келип атышат в основном. Ушул помещенияда мен курсы вязания өтөм. 17 жылдан бери кийим токуп келгем буга чейин. Азыр профессиям алмашып, дагы маникюр жасайм, визажистмин. Сам себе визажист курсу бар, курсы маникюр бар. Мага кичинекей бир 11 жашар кыз келип, азыр маникюрдон сабак өтүп атат. Өзүнүн үйүндөгү мамаларына, сиңдилерине жасайт. Дагы бош отурбай ошо кийим токуганды үйрөтөм. Бир жумада 3 жолу келип үйрөнсөңүздөр болот. Бизге ошо мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарды көп жерге жумушка албайт. Мен өзүм эле бир жерге жумушка кирип 3 күн иштегенден кийин мен келбей эле кой деп аткам. Себеби эже сиз көп отура албайт экенсиз, белиңиз ооруйт экен деп 3 күндөн кийин уже отказ кылып салышкан да мага. Андан кийин дагы бир жерге жумушка өзүм барып киргем. Анда мындай местаны арендага алгам. Ал жерде вообще же кирип раковинасына колумду жууй албайм, же туалетине кире албайм. Бүт лестница. И киргенде да 3 чоң бийик лестница болчу да. Аяктан мен өзүм отказ бергем да. Анан кийин ушул салонду дагы ошо кире бериш жери оңой болгон үчүн алдым да. Өзүбүзгө өзүбүз жумуш орун создавать этип бизге берсек, бизге өкмөт жагынан эч кандай жумушка эме жок да. Жардам жок да. Анан бизде албайт көп жерге жумушка. Келгиле деп чакыра берет, бирок именно коляскада отургандарды албайт. Себеби бизге доступ жок, эч кандай доступ жок. Кире албайбыз, во-первых, туалетине да кире албайбыз, эшигинен да кире албайбыз. Бул бүт жак жерде. Анан шаардын ичинде бүт жолдордун баары дагы бул мен жашаган жак Каражыгач асфальт жаңы төшөлгөн экен да, ошо жакшы да мындай. Бизде салондо дагы депиляция бар, шугаринг, анан кийин наращивание ресниц бар, кирпик чаптайт кыздар, педикюр бар, хрустальный тату деп коет, временный хрустальный тату, аны жазаткан адамдар билет, кыздар билет. Ошол келиңиздер. Бизде мастерлердин баарынын сертификаттары бар, баары окуп келишкен, дипломдору бар. Мен өзүмдүн да диплом бар, диплом, сертификат баары бар. Санэпстанциядан, бүт налог жактан бүт документтердин баары жазылган.